Саламатсыздарбы, урматтуу теле кутмандуу кечиңиздер менен эфирде укук тиле программасы, аны мен Таалай Мамбетов алып барамын. Бүгүн биз үй жер сатып алуу боюнча теманын тегерегинде козгойбуз. Ушунун тегерегинде сөз кылабыз. Эгерде кызыккан суроолоруңуздар болсо, же болбосо түшүнбөгөн айрым бир жагдайлар боло турган болсо, биздин конокко суроо узатып, тиешелүү жоопторду ала аласыздар деп ишенебиз. Ал эми азыр бир аздан кийин экранга чыга турган телефон номерлерге WhatsApp аркылуу билдирүүлөрдү калтырсаңыздар болот. Андан сырткары бизди Instagram баракчабыздан Насыйкат радиосу, же болбосо Facebook'тан телеканал Марва аталышындагы баракчалардан дагы түз эфирде көрө аласыздар. Эгерде бул эфирди өткөрүп турган болсоңуз, анда YouTube каналыбыздан Марва ТВ'де издесеңиз, ар дайым 24 саат бою сиздерге жеткиликтүү болуп турат. Студиябыздын коногу укук коргоочу юрист Лера Ороз. Assalamu алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам, рахмат. Бүгүн мынакей буйруса жер үй сатып алуу боюнча кеп козгойлу деп атабыз. Анан ушул жерден алгач эле киришүү иретинде адаттагыдай биз үчүн салт болуп калган десек дагы болот. Сатып алууда кандай документтер керектелет? Сатып алуучулар үчүн же болбосо сатуучулар үчүн дагы? Сатып алуучулар үчүн жана саткысы келип жаткан адамдар үчүн правоустанавливающий, правоудостоверяющий документтер керек. Бул мисалы үчүн жер болсо, жерге тиешелүү кызыл китеп жана ошо жердин үстүнө үй курулган болсо, ошол үйгө дагы тиешелүү кызыл китеп болушу сөзсүз абзел болот. Эгерде ушундай тиешелүү документтер жок болуп калган учурлар дагы кездешет да, мисалы жоготуп алган учур, же болбосо балким таппай калат, же өрттөө ийет, же болбосо бир мындай ал жер өтө талаш жарата турган жерлердин болот да. Ошондойдо жарандарыбыз кантип чараларды көрүшү керек? Ал учурда эгерде сатып алаткан болсо, мындай да, адам баягы кызыктар болуп калганда капкан болуп бул баа ойноп коет да көп учурда. Үй алып атканда дагы, жер маселесинде дагы дал ошондой. Кызыктуу бир арзан баа, ушундай бир эме болот да адамдарга. Шык берип мындай азгырган сыяктуу болуп турат. Ал эми мен айтат элем, ошол акчаны 2-3 эсе төлөп калбаш үчүн, карызга кирип кетпеш үчүн жерге тиешелүү кызыл китеп жана жерге тиешелүү үйгө тиешелүү кызыл китепти жана көздөрү менен тастыктап көрүп, ошо менен биргеликте госрегистрга барып, айнекчеге кайрылган болсо, бир 10дон ашык терезелер бар, тейлеп турушат. Адамдар дагы көп, бирок бат-бат коюп, бат-бат тейлеп турушат да кызматкерлер. Ошол жерде 174 сом төлөп, ошол участок же болбосо ошол участок жер жана үй постройкасы менен кимге таандык экенин ушундай арзабаган акчага билип койсо болот, үй сатып алаткан адамдар. Мисалы азыр Бишкек шаарын ала турган болсок, айланадагы жаңы конуштардын саны аябай көбөйдү. Ак Ордо, Ак Босого, Рухий Мурас жана башка сыяктуучу Калыс Ордо. Ал эми алардын айрымдары ала тоо конушу сыяктуу, айрымдары мыйзамдуу түрдө жогорку кеңеш тарабынан уруксат берилип, өкмөттөн чечим чыгып, трансформацияга берилген болсо, айрымдары трансформацияга чыга элек. Мына ушундай маселелерди кантип чечирсе болот, эгерде трансформацияга чыкпай калган жерлер болсо? Туура, жакшы суроо. Азыркы күнү ушундай окшош учурлар аябай көп кездешип турат, арбын болуп жатат. Мындайда токтом чыга элек болсо, постановление. Токтомду эң биринчи айыл боло турган болсо, айыл өкмөтү чыгаргандан кийин ошо токтомдун постановлениянын негизинде анан кызыл китеп, үйгө тиешелүү жана жерге тиешелүү кызыл китеп берилет да госрегистрден. Ал эми постановление чыгабы же чыкпайбы, аны эч ким кепилдик бербейт. Анткени азыркы күнү кызматкерлер мындай мээлейдей бат-бат алмашып турган кырдаалда. Анан кайсы бир кызматкер ошону айыл өкмөтүнүн мисалы кызматкери алып бараткан болсо, постановление чыгарып беребиз деп. Ал эми жумушунан алып койгон болсо же жумушунан өз ыктыяры менен кеткен болсо, ал иш токтоп калат дагы. Башка адам кайра келмейинче ал иш кепилдик эч ким бере албайт деген сөз да. Анан кызматкер кеткенден кийин көп учурда айыл өкмөтү жоопкер болуп калат да. Ошол жерде жооптуу айыл өкмөтү өзү эмес,
кол койгон, печать коюлган көп учурда ошо айыл өкмөттө өзүнө кайра соттордо жоопкер болуп баягы жүргөн болот да. Ошол себептен жок нерсени саткан бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы мындай бар нерсени сатканга буйруган да. Анысы кандай көп эле учурда кездешип атат менин тажрыйбамда дагы. Сокулук айылыны, Сокулук районунун кайсы бир айылдарында таунхаустарды салабыз деп айтышкан да, чет өлкөлүк инвесторлор менен. Анан мындай шыктандырышкан да, силер жер участокты сатып аласыңар $5,000 тегерегинде. Анан 2-3 жылдын ичинде ошол инвестор келип туруп Кыргызстанга үй салат. Ошол таунхаус салынат да силердин участокко. Так, 2 квартираны силерге берилет, а калган 2-3 квартирасы башка адамдарга сатылат деп айтылган да. Бул жерде мага юридикалык кеңешке кайрылышкан. Анан аябай мындай оңойго турган жок да, ошону түшүндүрүп беришчи. Аякта правоустанавливающий документ азырынча жок. Ошол инвестор келеби келбейби ал дагы белгисиз. Ал инвестор келген күнү дагы ага мүмкүнчүлүк баягы юридический документационно дагы уруксат ала албайбы депчи. Жок нерсеге мындайча айтканда көп учурда азыр адамдар жок нерсени сатып алып атат дагы, экинчи тарабы жок нерсени сатып жатышкан учурга көп турабыз да. Мисалы ушул батирди же болбосо жерди сатууда, үй сатууда деле бир канча ортомчу компаниялар көбөйдү да. Анан алардан дагы алданып калган учурлар жок эмес. Мисалы коомчулукта өтө актуалдуу болгон бир канча маселелер бар. Ушундай жерлерде эмнеге көңүл бөлүш керек? Мисалы ал жерден алар алдамчы эмес экенин же болбосо компания мындай расмий түрдө, ал мыйзамдуу түрдө иштерин кантип текшерип билсе болот? Көп аябай баягы жаандан кийинки козу карындар өсөт эмеспи? Ошондой эле азыр строительный компаниялар дагы көп болгон учур. Анан аты мындай чыгып калган компаниялар бул тажрыйбада биринчи эмес, канча бир нече үйлөрдү салып баягы тажрыйбасы дагы бар. Анан иш кагаздарын алып барганга эмелери бар да, тажрыйбасы. Анысы кандай, анан кайсы бир үйдү салып атканда талаш маселелер болбой коюшу мүмкүн эмес, болот кээде. Бирок ал компаниялардын тажрыйбасын көңүлгө алып жана жакшы баягы сурамжылоо жүргүзүп, тааныштар аркылуу же болбосо ошол үй действительно документтери бүтпөй турган болсо кайра акчасын ала тургандай мындай кадам таштап, мындай чечүүнү ошол жактан кабыл алышса туура болот деп ойлойм да. Ал эми анча таанымал эмес, баягы жарнама болуп калбасын, ошон үчүн мындай эле айтканга аракет кылайын. Аты анча таанымал эмес фирма, компаниялар дагы көп азыркы учурда. Ошол компанияларды дагы шашылбай жакшы текшерип, документтердин баягы постановлениялары барбы, уруксат кагаздары барбы, себеп дегенде ошол анча таанымал эмес компаниялар көп учурда ошол участокты, жерди, мисалы больница курабыз же болбосо кайсы дагы бир архитектурный мындай зданияларды курабыз деп, бирок үй эмес да, документинде целевое назначение үй эмес. Мисалы үчүн оорукана деп көрсөтүлгөн болот. Ошол себептен үй баягы сатып алган кардарлар кайра ошо ремонтун жасап үйүнө кирели деген учурда анан жылдап документтерин ала албай калышы мүмкүн да. Себеп дегенде алар больница деп көрсөтүлгөн да постройканын башында. Ал эми акча болгондо үй маселеси бат эле курулуп, баягы 1 жыл, 2 жылдын ичинде колдонулууга өткөрүлүп берилет да. Ошол учурда анан айта кетчү нерсе дагы жаңы салынып аткан элиткалардын жерлерин жакшылап баягы юристтердин кеңешин жана бир аз акчаны аябай өткөн жакшы консультацияны. Себеп дегенде азыр жер маселеси абдан кыйын, талаш тартышты туудурат. Анан жер жокко эсе аз деп айтсам жаңылбайм да. Ошол себептен азыркы салынган элиткалар же болбосо торговый центрлардын көбүнүкү баарыныкы адамдар кийин кайра ошол участоктун ээси болбой да калышы мүмкүн да. Бул жер кодекси өзүнчө эле орусча айтканда блокбастер да. Ошол себептен алданып калбаш үчүн абдан мындай каттык менен мамиле кылыш керек. Айтат элем, баягы курулган эски үйлөр
документ жагынан кепилдиги көбүрөөк да. Баягы сантехникасы чирип калган же болбосо үйдүн өзү каркас баягы скелеттери эскирип калды, ооба түшүнүктүү, бирок юридикалык жактан мындай ишеничтүүрөөк да. Ушул коомчулукта дагы акыркы күндөрү өзгөчө бир орунга чыгып атат да. Мисалы жогоруда жакшы баса белгилеп айттыңыз, азыркы мезгилде курулуш компаниялары аябай көп үй салып атат болушунча. Бирок бул жерлердин айрым жерлери мисалы 30 жылга 50 жылга ижарага алынган болгону, жеке менчикке өткөн эмес. Ижарага алынды дагы көп кабаттуу батирлер салынды элдерге сатуу ийди. Эми убактысы бүткөндөн кийин, мисалы 50 жылдан кийин дейли, убактысы бүткөндөн кийин аны мамлекеттин жери болгон мамлекет тартып алат. Ошондо ага чейин азыркы ошол имаратты салган компания жоюлуп кете турган болсо, жабылып калган болсо, жашоочулар кандай чара көрүшөт? Талаада калышабы? Жакшы суроо. 50 жылга деле жетпеши мүмкүн, анткени баягы бизнес азыр мындай ар бир эле нерсе бат-бат болуп атпайбы, аябай стремительно. Анысы кандай 50 жылга жетеби строительный компания? Эми дагы тажрыйба көрсөтөт го, балким мен ойлойм, менин баам менен мен жаңылышым мүмкүн. Эң көбү бир 20-30 жыл болушу мүмкүн да. Анан орточо компаниялар 5-10 жыл, 15 жылдан кийин эле чачырап кетип турушат да. Кайра чачырап башка компания, башка адамдар менен кошулушуп, тажрыйба ошону көрсөтөт да, ачыктап. Албетте жерди баягы контрактный эмеси бүткөндөн кийин, 50 жылга берилгенден кийин, жана башында айтып кеткен сыяктуу эле, ошол жер толук эле баягы арендага берилип калышы мүмкүн да. Өкмөттүкүнө өткөндөн кийин. Өкмөттүкүнө өттү дегени бул кайра эле башка адам баягы приватташтырып же болбосо өзүнүн жеке эмесине өткөрөт да, менчигинечи. Муну да тажрыйба көрсөтүп атат да. Мамлекетке көбүнесе эчтеке деле таандык эмес азыркы күнү. Көп жерлер частный адамдарга таандык да. Анысы кандай, эми ошол жер участкасына, жер тилкесине деп айтсам болот, адамдар $100 $200 төлөп жашап калышы мүмкүн. Бул квартирага дагы чыгып жашап аткандай эле көрүнүш да. Өздөрүнүн үйүнө төлөп жашап калышы мүмкүн. Жерге ошондой төлөп калышы мүмкүн. Кийин бара азыр деп айтпайм. Ошондуктан баягы элитка үйлөр болсо мындай кызыктырып көрүнөт да көзгөчү, өзүнө тартып дегенде. Анан ал үйдү сатып алгандан кийин адам мындай толук кандуу түшүнүш керек, адам ошол экинчи этаждагы тамды жана кирпичтерди ошону сатып алып аткан болот да. Эгерде адам жакшылап баягы документке вникать этип түшүнбөгөн болсочу, ал эми жер болсо, жер ошо 50 жылга же бир канча жылга эле берилди, андан кийин арендага отурасың деген сөз да. Андан кийин эмне болот, белгисиз болот атпайбы? Демек арендага отурат, собственник өзү каалаган рамкаларды чейет деген сөздү билдирет да, түшүндүрөт. Эгерде ошол мезгил келип, мисалы жердин убактысы бүтүп, мамлекеттин тарабына өтө турган убакыт келип кала турган болсо, эми болжолдуу эсеп менен мисал катары айттыңыз, $100 төлөп жашап калышы мүмкүн жер үчүн деп. Төлөбөйм деп баштата турган болсам да, үйсүз калабы, эмне болот? Эгерде төлөбөйм дей турган болсо, жер кимдики болгон болсо, баягы хозяин баринде соттошот же болбосо бир териштирүүлөр башталат да. Түшүнүктүү. Анан мисалы жери өзүнүн жеке менчик жери чоң, анан балким батир салам деген, азыркы күндө шаарда батир салуу да өтө мода болуп кетти да. Анан ошол батир салууда кандай документтер керектелет, кандай эрежелер бар, сиздин кеп кеңешиңиз эмнелерге көңүл бөлүш керек? Ошол мен ушул 20 сотук 30 сотук жериме батир салып туруп ижарага берет элем элдерге деген инсандарга. Албетте баягы көп учурда издешип калат, бир эле жер тилкесине 3 же бир канча адам ээлик болуп калганы дагы жок эмес да. Бул кандай болгон десе, ошол тиешелүү айыл өкмөтү токтом чыгарыш керек ошол жер тилкесине. Собственникти аныктоо боюнчачы. Биринчи ошол жер тилкеси эксплуатацияга берилүү туурасы же болбосо ошол жер тилкесине үй салуу тууралуу бир эме да, разрешительный документ. Токтом постановление чыгарылат. Ошол постановленияны дароо эле албайт адам, канча бир жүгүрүп жүрүп алат да, канча бир убакытта. Ошол жер участканы чийдирип, кадастр, Кыргыз Гипрозем
дагы. Анан ошол постановленияны токтомду алгандан кийин анан өзүнүн паспортун алып, ошол жер тилкесинин таандык постановленияны дагы чертеждорду алып, анан госрегистрден кызыл китеп же болбосо үй салынган болсо ошол кызыл жер китеп жерге дагы үйгө дагы алып, анан өзүнүн атына каттайт да. Анан ошол эгерде адам сата турган болсо ал үйдө, ошол жер участкасына дагы бир постройкаларды салган болсо, аны дагы мыйзамдаштырып койгону жакшы өз убагында. Өзү сатпай колдоно турган болсо дагы, сата турган болсо дагы. Себеп дегенде бул сатып атканда дароо сатайын дегенде кыйынчылыктарды туудурат. Негизи эле документтерди мындай ирети менен таза тыккан кармаган жакшы да, убагы менен өз учурунда бүтүрүп. Мисалы 5 кабаттуу батир салды дейли да. 5 кабаттуу болжолду 35 бөлмөлүү деп коелу. 5 кабат болгондо 35 бөлмөлүү. Ошону мисалы салууга укугу бар, өзүнүн жаран катары. Уруксат кагаздарын алгандан кийин. Ооба, уруксат кагаздарын алгандан кийин салыш керек. Көп учурда компаниялар уруксатты ала электе же болбосо ошол процедура убагында эле салып башташат да. Мен билем, 1-2 компанияга баягы уруксат кагазы берилбей, салынган үйдүн 2 чекеси кайра алынганга токтом чыккан да. Туура эмес салынып калган же болбосо ошол жерге ылайыктуу эмес табылган. Өлчөнгөн жерден ашыкча чыгып кеткен. Алар өлчөнгөн жерге деле өзүнүн жери эле. Жер баягы сейсмоустойчивость деген жагы дагы бар да. Ошол эске алганда 2 чекесинен үй салынбаш керек болчу да. П тамгасында салынган үй болгон. 2 чекесине уруксат берилбей, баягы ортосу калганга, ортосу салынып калган, ошого уруксат берилгенде 2 чекеси алыныш керек деген эме чыккан да, өкүм чыккан болчу. Ошондой дагы көрүнүштөр бар. Бул жерде ал строительный компания мисалы үчүн сатып ийген болушу мүмкүн да, толук кардарларына. Ошон үчүн документтердин баары бүткөндөн кийин анан сатып алган оң болот. Биз жакында жер үй сатып алганбыз, бирок документтери баары жайында дейт. Үйдүн ичинде жаракалары бар экен. Биз үйдү алып көчүп баргандан кийин көрдүк. Эми жок дегенде үйгө ремонтко кеткен расходду төлөтүп алсак болобу? Биз аябай эле кымбат сатып алыппыз дейт. Баягы сделка бүтүп калган учур экен. Договор 2 тарапта жүргүзүлөт да. Сатып аткан адам жана сатып алаткан адам. Булар сатып алгандан кийин анан жараканы көргөн экен. Баягы өзүнүн эси менен сүйлөшүп көрүшсүн, бирок көп учурда бир эле үйгө, мисалы үчүн, ушул суроону узаткан адамдар купдан ушундай бир үйдү таба албайсың да. Биз ушул үйдү да кымбатка сатып алдык дегенди тастыкташ үчүнчү. Мисалы үчүн 2 окшош микрофон болот. 2 окшош машина болот. Ал эми 2 окшош үй болушу чанда. Эгерде бир проекттеги үстүндө бир адам жетектеп курулган болсо, анда окшош болот ооба. Бирок 2 башка адам салганда үй окшош болуп, анан бул жаракаты менен кымбат экен, тиги жаракаты жок арзан экен дегенди мындай тастыкташ керек да, далилдеп. Ошого ар бир адам өзүнүн баасын бычат салган үйүнө. Алып аткан адам дагы өзүнүн баасын берет да, анан 2 тарап келишкенде анан эме жүрөт да. Келишим, соода саттык жүргөн болот. Демек, келишимде ал жерде үйдүн алабалы сүрөттөлбөйт, анан өздөрү дагы сатып алатканда жок, аны болушу мүмкүн. Анан өздөрү баягы кандайдыр бир катуу бир стуктардын негизинде да болуп калышы мүмкүн да. Эгерде алар сатып алатканда байкоо, анан кийин канча убакыттан кийин анан байкап атышкан болсо. Ошон үчүн бул жерде бул оңой эмес, экспертиза эметилиши мүмкүн да, назначать этилиши мүмкүн. Анан 2 тарап биринчи досудебный өздөрү эле сүйлөшкөн оң. Өзара эле. Түшүнүктүү. Саламатсыздарбы? Сиздин пикириңиз кандай? Курук чек алууда документтештирүүдө көйгөйбү дейт. Кантип чекти өздүк кылып сатып алса болот? Өбөлкү документ, абалкы документ жөнүндө айтып берсеңиз, курук чек боюнча дейт. Кайракы жер багара десек болот. Ооба, жер баягы 7-8 пункттар менен багара, анан лесной, анан водный деп баягы бөлүнөт да. Мен ошо жер тилкеси боюнча, үй сатып алуу боюнча жакшыраак билет экенмин. Өзүм жер сээп көрбөгөн үчүн бул жөнүндө бир эле практикам бар, тажрыйбам. Багара назначениясы эме болуш керек, багара деп жазылган болуш керек документте. Анан бул канча бир мөөнөткө берилет. Анан эгерде ошол адамга берилди 49 жылга, ал адам өтүп кеткен болсо мураскерлерине өтөт.
ошол баягы сроку өткөнгө чейин 49-50 жыл болгонго чейин баягы өзүнүн мураскерлери дагы колдоно алат. Анан айта кетчү нерсе дагы мураскеринен кийин баягы то есть ошол кимге катталган таандык болсо баягы мураскерлер өзүнө каттатышы керек. Анан жер баягы багара болгон себептен кошуналар да себишет да, жер ылдый өйдө көчө берет. Ошондо көп адамдар билбей баягы 10 сотукка чейин кем жерди колдонуп жүрө беришет да. Ошого баягы мурас катары өтүп аткандабы же сатып алып аткандабы багара жерди дагы бир сыйра кадастр кызматкерлери менен алып барып туруп өлчөтүп өзүнүн жеринде экенин жана толук масштабта колдонуп атканын аныкталса болот да. Фальшивый болуп калышы да мүмкүнбү? Чектин документи дейт. Фальшивый кылбаш үчүн эмне кылыш керек? Фальшивый болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен правоустанавливающий документтер, мисалы жерди сатып алып атканда ар бир адам ошол жер тууралуу сатып алып аткан кожоюнунан көп маалымат алганга аракет кылыш керек жана ошол маалыматты алган кадастрдан же болбосо Кыргыз гипроземинен барып текшерип алса болот да. Анткени толук укугу бар ошону сатып алып аткандан кийин. Себеп дегенде азыркы учурда көп адамдар 3-4 адам бири-бирине сатып ийишет да. Баягы бир аз ар кандай жолдор менен келип калган жерлердичи, багара жер болобу же үй салганга ошол жерлерди 3-4 адамга каттатып, анан кайсы бир даже кээде 10 адамдан сатып алып аткан болот да, кардары ошону билбей калат. Саламатсыздарбы? Биздин бир жерибиз бар. Жер кайнатамдын атына катталып, ошол бойдон калып калган экен. Кайнатам каза болуп калган. Жердин документине кара кагаз керектешип, кара кагазды алдырдык. Анан кайра кантип өзүбүзгө каттатып алсак болот дейт. Кара кагаз дегенде свидетельство о смертини түшүндүм. Так, мураскер кайтыш болгондон кийин жарым жылдын ичинде мураскорлору эмеге турган болуш керек, мураска. Ошондо алат да таандык жерлерин, мүлктөрүн. Эгерде кандайдыр бир себептерден ошондо ошол жер калып калган болсо, кара кагаздын негизинде жана мураска туруу күбөлүктүн негизинде ошол жерди кайра өздөрүнө кайтарып каттатып алса болот. Эки справка керек болот да. Биринчиси ал адамдын өтүп кеткен тууралуу кара кагаз. Экинчиси мураска туруу күбөлүгү. Ассаламу алейкум, мен үй сатып алгам дейт. Эки жагымдагы кошуналарымдын үйү менин үйүмдөн 5 метр чыгып турат дейт. Алды жака чыгып турат экен, эки жагы. Ошону кантип кошуналар менен теңеп алсам болот? Ошол 5 метрдин жанында дуб бар дейт. Дуб кимдин участкасында экен, анан кошуналардыкы 5 метр уруксат берилгенинен өздөрүнүн жеринен да ашып турат бекен. Анда ал незаконная постройка, строение болуп калат. Эгерде кошуналар менен жакшы мамиледе болсо, мындай өз ара сүйлөшүп көрүшсүн досудебно. Эгерде келишимге келишпесе, анда незаконное построение деп туруп сотко берсе, соттон сот канааттандырыш керек да. Ассаламу алейкум, Ала Мөдөн районунда 9,5 сотук жерде үйүбүз бар дейт. Эми аны документальный кылып 2ге бөлөлү дегенбиз. Кандай кылып бөлсөк болот, канча сом кетет дейт. Канча сом кетет? Өлчөтүш үчүн так, эгерде жер тилкесин билген болсо, выписканы алышат, ал 124 сом. А эгерде нотариально ошону бөлүшсө, госрегистр кайра ошондо 1700 сом алат да. Эгерде документтердин баары эле толук, анан тыккан таза болгон болсо, так болсо, анда бир аз эле акча кетет. А эгерде кайра башынан ошону өлчөтүп, кайра башынан документтерди жасатып бөлдүрткөн болсо, анда бир топ эле акча кетиши мүмкүн. Демек ошол мамлекеттик каттоо кызматкерлерине ошол жака кайрылыш керек, э? Өлчөткөн боюнча же бөлдүрткөн боюнча? Бөлгөн, өлчөгөндөр боюнча. Өлчөгөн боюнча кадастрга, бөлгөн боюнча эмеге, госрегистрга. Жарайт. Жер там алган оңойбу же этажданбы дейт. Документалдык жагын сурадык менимче. Документалдык жактан жер үй экөө тең эле кооптуу. Бул жерде деген үй сатып алган тааныштарынан жок дегенде, юристтин кеңеши болбосо дагычы, тажрыйбасы бар адамдар менен, анан көп эле адамдар менен канча баш көп болсо ошончо кеңештерин берип калат эмеспи? Бул үй сатып алып атканда бул көп акча турган себептен жеңил желпи эмес, ошо жакшы бир тыкаан сатып алып, юристке дагы келип, же болбосо кеңеши менен
сатып алышкандар оңдо. Анан коронавирус илдети далилдегенде жер, үй эле баягы бизге ылайыктуу экен да, тумчугуп калбайчы. Баягы этаж үйлөрдө коробкада болуп каласың да кээ бир учурда. Ал эми эгерде үй бүлө кичинекей болгон болсо, анда батир эле жакшы окшойт. Документ жагынан берки эски эле үйлөрдүн документи эмерээк да. Жакшы, ишенимдүүрөөк. Ишенимдүүрөөк. Бирок буну элиткалардан кайтарган жерим жок. Баягы чоң элитный компаниялардын кызматкерлери көрүп калса таарынышып калбасын. Албетте алардыкы дагы туура таза тунук иштеген фирмалар көп. Саламатсызбы? Эжем жездем каза болуп калды эле, балдары жок. Үйүнүн документин кимге жана кандай которулат дейт. Эжем каза болуп калган деди. Жездеси дагы, жеста балдары жок экен. Демек мураскорлук жөнүндө сурап атат да. Мураскорлук болсо, анда эгерде эжеси, жездеси кайтыш болгонуна жарым жыл өтүп кете элек болсо, ошол мүлк кайсы райондо жайгашкан, ошол райондун нотариусуна, гос нотариусуна барып, мураскери арыз жазып, мураска туруп коюу зарыл. Эгерде жарым жыл өтүп кеткен болсо, анда сот аркылуу баягы билбей калганбыз же Кыргызстанда эмес болгонбуз деген бир жүйөлүү себептер менен кайра сот канча бир мөөнөт берет ыйгарып мураска туруп алуу тууралуу. Ал эми ким мураскер болот деп аныктай турган суроо болсо, бул мүлк булар ЗАГС учурунда алынган болсо, баласы жок болсо, эки жактын ата энеси мураска эме болот да, ээлик кылат, ээлик болот. Эгерде ЗАГСка туура элегинде кайсы бир күйөөсүнүн же аялынын жактан сатып алынган же белек болгон болсо, анда бир эле тараптуу каяктан келген болсо ошол мүлк, ошол жактын ата энеси мураскерликке ээ болгонго укугу бар. Мураска туруу күбөлүгү кандай болот дейт? Мураска туруу күбөлүгү Кыргыз Республикасынын герби болгон болот, үстүндө гербовый документ, астында печать болот, нотариустун колу, фамилиясы. Эгерде бир мураскер болгон болсо, анда бул көк түстөгү кагаз болот да. Эгерде мураскерлери көп болгон болсо, мисалы үчүн жубайы жана бир нече канча балдары, анда ал жөнөкөй эле А4 барагы, бирок ошо документ болуп саналат, себеп дегенде печать анан герб турган болот. Негизи кайсы жактан алат дегенде дагы менимче түшүнбөй суроо берди окшойт. Анда Бишкек шаарында 4 район бар, ошо 4 райондун бирөөсүнөн алат. Себеп дегенде мурас жер же болбосо үй кайсы райондо болгон болсо, ошол мурасы кайсы райондо болгон болсо, ошол гос нотариус берет да, ошо мураска тиешелүү күбөлүктү. Демек, мурас күбөлүгүн жеке менчик эмес, мамлекеттик нотариустан алыш керек. Ошондо гана жарактуу болуп эсептелинет. Ооба, туура. Түшүнүктүү. Саламатсызбы? Жер сатып алганда жаш баланын атына өткөрсө болобу же сөзсүз паспорту бар адамга өткөрүш керекпи дейт. Жаш балага деле өткөрүп берсе болот, мурас катары дарственный кылыпчы. После смерти матери, оставляющей наследство единственного сына, он имеет право продать дом. После смерти матери он имеет право сразу продать. Или нужно некоторое время, дейт. Объясните, пожалуйста, на кыргызском языке, дейт. Мен мындай түшүндүм, эгерде апасы кайтыш болгон экен, мураскер бир эле баласы экен. Ошол апасы кайтыш болгондо 6 айдын ичинде мураска туруп коюшу керек. 6 ай мөөнөт өткөндөн кийин автоматтык түрдө мурастын ээси болуп табылат. Эгерде башка мураскерлер жок болсо, жана сот аркылуу мураска турам деп кайра сотко кайрылбасачы. Ошол себептен жарым жылдан кийин автоматтык түрдө бул бала киши мураскер болуп саналат жана мурас күбөлүгүн алгандан кийин ал жерди өзүнө каттатып туруп, же үйдү сатса дагы болот, алмашса да болот, өзү билет да, ал өзүнүн мүлкүнө жеке айланат. Саламатсызбы? Этаж үйдө салына элек болсо акча берсе болобу дейт. Бул жерде эгерде ошол жерден котлован салынып, мындай 1-2 этажы тургузулган болсо, демек бул процесс башталды, бүтөт дегенди билдирет да. Анан көп эле учурда элиткалар салынды, ооба, кээ бирлөрүнүкү 3-4 жылдын ичинде деле дагы эле баягы документтери бүтө элек, бирок мен бүтөт деп түшүнөм да, себеп дегенде ал салынып калды да. Аякта адамдар бар, жилецтерчи уже. Ал үйдү кайра сноско кетирбейт да. Кандайдыр бир компромисс жолу табылып,
документтери бүтөт. Анан ошол себептен жок дегенде бир этажы салынып котлован казылган болсо, демек ал үйдүн процесси башталды деп айта алам да. Саламатсыңарбы? Биздин жашаган үйгө жакын трансформатор өтө эле жакын жайгашкан дейт. Кандай алдырса болот, башка жолу барбы дейт. Кыргыз Север Электро бул жерде деген трансформатор болсо, трансформаторду да алган кандай мүмкүн эмес, үйдү дагы көчүрүп башка жерге мүмкүн эмес да. Ошол себептен электростанциялар, трансформаторлор болгон жерден канча бир метр аралыкта үй салганга мүмкүн эмес. Ошол жер мындай проход же болбосо детская площадка болуп калып калат көп учурда. Демек трансформатор биринчи болгон болот да, үй салына электен. Үй туура эмесирээк салынып калышы мүмкүн. Ошол себептен документтерди карап, документтер негизинде жооп бериш керек да бул суроого. Азыр мисалы ушул суроого эле улай бергим келип атат да, акча деп эле көп нерсеге кирип кетип атабыз, андан кийин көп эле талаптарды аткарбай мыйзамдарды бузуп атабыз да. Мисалы трансформаторго 20 метр, 30 метр аралыкта, алыстыкта салгыла дей турган болсо, биз 5-10 метрде гана салып атабыз. Эгерде ошону билбей сатып алган болсо, мамлекет тарабынан кайсы бир деңгээлде орусча айтылганда термин менен компенсация төлөтүп алууга мүмкүнчүлүгү барбы же кандай кылат? Бул жерде трансформатор ошо биринчи жайгашкан болот да, андан кийин үй курулган болот да. Ошол себептен компенсация алууга карап көрүш керек индивидуальный случайлардычы. Бирок бул жерде баягы кардар өзү алданып сатып алган болот да. Себеп дегенде чагылган боло турган болсо, ошол электростанция же болбосо трансформатор күйсө, бул деген аябай кооптуу да. Көп үйлөргө мындай баягы тутанып кеткенге мындай көп өрт чыкканга, техника безопасности туура эмес болуп калган болот да бул жерде. Биз 10 жыл мурда Кызыл китеп техпаспорту менен госрегистрдан оформление кылганбыз. Анан кийин ал жерди саталы десек, документи фальшивый экен. Сот аркылуу да чече албай атабыз. Буга ким күнөөлүү, жооп берип коюңуз суранам дейт. Эгерде 10 жылдан бери документи фальшивый боло турган болсо, анда башка ээси бар дегенди түшүндүрөт да. Ал ээси 10 жылдын ичинде келиш керек болчу. Ар бир эле процессуальный сроктор бар. Анан эгерде жердин ээси боло турган болсо, канча бир мөөнөттүн ичинде ал адам кайрылыш керек. Өзүнүн участогун, өзүнүн тилкесин, өзүнүн үйүн билет да. Эгерде кайрылбаган болсо, анда срокту коюп жиберген деп табылат. Сотко бергенде дагы, эгерде ал чет өлкөнүн жараны болуп эле бейкапар ошо канча 7 жыл, 10 жыл билбей жүрдүм деген болсо, ал жөөлүү себеп болушу мүмкүн да, кайра мөөнөттү кайтарылып бериши мүмкүн. Ошол себептен бул жерде документи фальшивый деп табылып эмес, право собственника ошону аныкташ керек. Башка процедурада, башка жери менен кетип атышкан окшойт да. Ар бир эле эмеси бар да. Баягы соттошо тургандын методика ыкмасы бар. Демек туура жолун табыш керек да. Ассаламу алейкум, менин огородумда бир талым кошуна тарапты карай өскөн, ошону кошуна мал деп атат, алышым керекпи дейт. Менимче чегарадан өтүп калган окшойт. Кыйшай өскөн да, ошондо дуалдан өтүп кеткен го дейм. Эми бул жерден мындай консенсус табыш керек. Балким ал кошунасы ошол алма бактын мындай үлүш алгысы келет, бактанчы жемиш дегендей. Ошо кошуна тарабында өсүп аткан жер жемишти же бул эмне бак экени жазылган жок, кошунасына берип койсо болот да. Демек кошунасына да залакасы тийип атат да. Бул жерде юридически мындай эле сүйлөшүшсүн да биринчичи, бир келишимге келгенге аракет кылып, бирок кошунасы туурараак айтып жаткан талабы. Саламатсызбы? Биз 1996 жылы кошунабыздын үйүн сатып алганбыз. Тилгат бар дейт. Болгону тилгат менен сатып алыныптыр. Ал үйдүн ээси Москвага көчүп кеткен, кантип каттайбыз дейт өзүбүзгө. Тилгат менен үй сатып алынышы өзү туура эмес да юридикалык жактан. Тилгат менен карыз акча алынат, берилет дегендей. Үй деген нотариус аркылуу договор о купли-продаже, биринчи ошон менен, экинчи право устанавливающий, баягы кызыл китепти, жерди, үйдү дагы дароо өзүнө өткөрүп алыш керек да, сатып алаткан адам. Ал эми расписка менен боло турган болсо, ошо үйдүн ээсин тапканга аракет кылып,
Россия өлкөсүнүн жараны болгон болсо дагы негизи юристтерге кайрылышы керек, документтерин иреттеп баягы калыбына келтиргенге чакырат элем да бул адамдарды. Огород сатып алганбыз, мурунку ээси сага саткан эмесмин деп жердин токтомун бербей атат. Эмне кылышыбыз керек дейт. Менимче бул жерде кыргызчылык болуп кеткен окшойт. Ооз экеле сатып алып акчаны берип, биздики деп эле короолоп алган. Негизи ошо кыргызча азыркы күнү дагы көп кездешип атат да. Дагы айтып кетким келет эле. Адамдар карыз алып атканда ошону дагы оозу үчүн оозу менен шамал менен аркылуу тамга үн тыгыштары менен эмес, ошону тастыктай турчу карыз алып аткан адамдын өзүнө өз колу менен жаздыртып, фамилиясын, атын өзүнүн колу менен, анан канча акча алып атканын цифра менен жана кашаны ачып туруп ичине тамга менен да, мисалы үчүн $12,000 депчи. Анан мөөнөтү момча убакытта кайтарып берем деп. Аягына баягы күнүн, айын, жылын жазып туруп, анан баягы өз колу менен жаздым. Өз колу менен жазганым анык. Анан өзүнүн фамилиясын, атын, анан колун койсо, бул расписка туура деп табылат да. Документ катары эсептелинет. Ооба, документ катары. Эгерде ошол эле расписканы компьютер менен алып терип жазып койгон болсо, анда баягы почерковедческая экспертизадан өтпөй калат да ал. Ошол себептен карызга алып аткан адамдын өзүнө жаздырыш керек расписканы. Андан кийин ар бир эле жерде мөөнөт болгондой эле расписка алып атканда ошол расписка 3 жылга эле жарактуу. 3 жылдан кийин мөөнөт өтүп кетет дагы. Адам бир дагы сомун, бир дагы долларын кайра кайтара албайт. Срок эмеси бар да, срогу бар. Анан ошол расписка жазылып, расписканын срогу аяктап бараткан болсо, мисалы үчүн жарым жыл, 1 жыл мөөнөтүнөн бүтөйүн деп атканда, анда жаран ошо калпачы болбой бербей аткан болсо, РОВДга кайрылып, ошо кайсы жерден расписка жазылып акчаны берген болсо, ошондо мошенничество деген статья менен 204 иш козготсо, анан ошол алган адам батыраак акчасын берет да. Үй сатып алып атканда деле ошо, эгерде документи жок болуп аткан болсо, акчалай жазыш керек да. Мен ошончо доллар алдым ушул адамдан, үй документтерин даярдап берем же даяр болгондо берем деп туруп, кайра эле ошондой эле числого өзүнүн аты фамилиясын, бул документ болуп саналат. Эгерде адам купли продажаны оформление кылып туруп нотариус аркылуу, бирок кызыл китеп жок, жердики дагы, үйдүкү дагы, анда бул учурда договор купли продажи РОВД кабыл албайт, аны сотко бериш керек болот бир гана. Эми сот деген госпошлина төлөнгөндөн кийин карайт да. Ошол канча миң доллардын канча көп процентин төлөнүш керек, анан гана сот кабыл алат. Ошон үчүн бул жактан невыгода да сотко кайрылганда. РОВД аркылуу бүтүргөнгө батыраак болот, жана акча да төлөнбөйт, жана акчаны да бат кайтарып берет. Ошол себептен распискага да көңүл бурсаңыздар деп айтат элем. Анан бул жерде ошол огородду сатып алышыптыр тил кат менен. Огородду жанагы жер участкаларын тил кат менен сатып алынбайт да. Бул азыркыдай эч нерсе жок экен. Тил кат дагы жок экен. Тил кат дагы жок болсо, анда бул жерде сотко кайрылышкан болсо эме болуп калат да. Утулуп калышы мүмкүн. Бул жерде баягы сыйлуу адамдарды ортого салып, иреттеп, күбөлөр болгон болсо ошолор күбөлөрдү тартып, ошо негизинде анан бир келишимге келишет го. Демек кыргызчылык менен баштагандан кийин кыргызчылык менен бүтүрүш керек. Кыргызчылык менен башталгандан кийин кыргызчылык болуп бүтөт, анан эки тарап сөзсүз бири-бирине нааразы болуп бүтөт да, ушундай көрүнүштөрдө. Саламатсыздарбы? Мындан 20 жыл мурда агамдын 15 сотук жерин сатып алгам. Эми ошол жерди өзүмө каттатайын десем, агамдын аялы чырдап саткан эмеспиз деп жатат. Буга кандай чара колдонулат? Ал жерде эч кандай үй да салына элек, өзүбүз налогун жыл сайын төлөп иштечүбүз дейт. Эгерде ошол жер тилкеси кимге таандык болгон болсо, юридикалык жактан ошол адам собственник болуп кала берет. Андан бөлөк абасынан сатып алып атат, Ооба, бир тууган агасынан сатып алып атат. Бир тууган абасынан сатып алып аткан болсо, негизи эле документтерди мындай туура кармаш керек да. Эгерде агасында катталган болсо, абасыныкы болуп кала берет, өзүндө катталган болсо, өзүнүкү. Бул жерде суроосун жакшы түшүнгөн жокмун да. Сатып алыптыр бир канча жыл мурда. Акчасын берген агасына. Бирок документи жок болуп атат, эч нерсе жок. Бул дагы ошо кыргызчылык боюнча болуп атат. Абасыныкы болуп калып калат. Эгерде күбөлөрү бар болгон болсо, тастыктай алса, анда баягы кайтарганга мүмкүнчүлүк бар.
сот аркылуу анда да сот аркылуу эгерде күбөлөр болгон болсо же WhatsApp аркылуу баягы маалымдамалар ушунча баягы ушунча акчага бычып сүйлөшкөндөрүн же телефонограмма WhatsApp'тан баягы Жазылып калгандар, болгон болсо булар дагы бир эме да доказательство. Участкага үй салып жатканда границадан канча метр жеткизбей салыш керек стандарт боюнча дейт. Стандарт боюнча бул суроону эмкиде жооп берейинчи? Карап коюш керек экен. Саламатсызбы? Менин карындашым 1 жыл мурун өтүп кеткен. Үй бүлөсү, балдары жок. Үйүнө ким мураскер боло алат? Ата-энебиз өтүп кеткен дейт. Анда право порядок наследника деп айтылат. Эгерде ата-энеси, балдары жок болгон болсо, анда экинчи порядокто ошо бир туугандары болуп саналат, мураскерликке туруучу адамдардан. Бул эжеси, агасы, иниси деген экинчи иреттеги мураска ээ болчу адамдар. Мураскерге калган үйдө анын мурунку ажырашып кеткен аялы жана баласы сатканга тиешелүүбү? Же мураскердин ишеним каты керекпи? 6 айга чейин мураскер ишеним катты бере алабы дейт. 6 айга чейин баягы адам өлүп кетпедиби? Жарым жылга чейин эч ким процедураны орундан жылдыра албайт. Убакыт ошончо 6 ай өтүш керек да. Мыйзам ошондой. Анан мурунку аялы дегенде эгерде ЗАГСы бар болгон болсо, анда аялы жана ошо балдары ээлик кылган болот. Мыйзамдык түрдө документтеп отурган болсо, мыйзамдык түрдө, ооба. Саламатсызбы? Чоң балабыз 2-топтогу майып үйдү берели десек таптакыр ата-энени укпайт. Үй мураска кичине балага калабы? Сураныш жооп берип койгула, азыр силерди көрүп отурат дейт. Мураска ата-эненин бүт эле балдары ээлик болгонго укугу бар. Анан эгерде үй бүлөнүн ичинде өздөрү ич ара сүйлөшкөн болсо, анда ошонусуна калтырганы дурус болот да. Себеп дегенде ата-энесин багабы, кичүүсү же улуусу кимиси багыккан болсо, баягы өз ич ара үй бүлөсүнөн сүйлөшүлөт да. Саламатсызбы? Сиңдим 10 жыл мурун бир үй сатып алган. Үйдүн ээси өлүп калыптыр. Өлүп калгандан кийин баласы үй меники деп үйдү өзүнө алып алды. Кимге кайрылса болот дейт. Бул жерде дагы эле ошол, эгерде күбөлөрү болгон болсо, тастыктай ала турган болсо, анда баягы состязация этип көрүшсө болот. Ал эми ошондой случайларга калып калбаш үчүн, кырдаалдарга калбаш үчүн адам документти сатып алгандан дароо эле өзүн өткөрүш керек да. Мен акыркы учурда көп ушул бир эле эпизодду көрүп атам да. Көп адамдар расписка менен сатып алган болот, анан ал адам өтүп кетет, анан мураскору келет дагы меники деп баштайт. Бирок мурунку эпизоддордо менин практикамда күбөлөр болгон. Сатып алып атканда, акчаны санап берип атканда, анан ал адамдар эмне десе, эки адамга мындай тиешеси жок, не заинтересованный адамдар да. Ошондой случайда соттошуп же болбосо таламын талашканга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде заинтересованный лицо болуп калса, кызыкчылыгы бар, анда бул мындай кырдаалда эмерээк да, кыйын, татаалыраак болуп калат. Саламатсызбы? Каза болуп калган атамдын кыймылсыз мүлкү кличкасына жазылып калыптыр дейт. Кличкасына жазылып калыптыр мүлкү. Аны өзүбүзгө кызыл китеп жаздыралы десек, сотко барсак архивден кагаз алып кел деп атат. Архивде жок болуп атат. Кандай кылсак болот? Тастыкталган документтери даяр. Архивден тастыкталган кагаз алып кел деп атат дейт. Бул жерде эпизод, то есть процедура кайра эле туура эмес кетип баратат да. Көп ушундай кырдаалдар болуп калат. Бул жерде ошол архивди же болбосо ошол толтурган же постановленияны чыгарган адамды, мекеменин өзүн сотко бериш керек. Себеп дегенде алардын катачылыгы да туура эмес толтурган документти. Бул жерде булар оправдательная сторона болуп атат да. Өздөрү күнөөлүү эмес, бирок баягы тызылдап атышат. Бул жерде наоборот мындай наступать этиш керек да булар. Бир үй канча адамга катталыш керек? Документ, кагаз эскирип кетсе жаңыртса болобу дейт. Жакшы суроо. Бир үйгө бир канча адам ээлик кыла алат. Мисалы үчүн мурас катары калган болсо ал үйгө, канча мураскери бар болсо, ошол адамдын баары ээлик болуп кала берет. В процентных соотношениях да, долевые. Ал эми эгерде үйдүн документи жоголуп кете турган болсо, эскирип кете турган болсо, ал документти право собственник деген госрегистрде бар да, кимге катталганы, кимдерге катталганы, же болбосо бир нече адам болгон болсо, ошол адамдын баары арыз жазып туруп, кайра эле ошол документти восстановить этсе мүмкүнчүлүк бар да.
толук кандуу. Көп учурда мындай да кездешет. Мисалы мошенниктер жерди же болбосо үйдү сатып аткан болот. Анан көп убакыт бою сүйлөшүп баягы адам сүйлөшкөндө көнүп калат да. Көнүп калгандан кийин анан адамга баягы кызыктуу бааны айтып, ошо жер тилкесине же үйгө таандык. Анан айтып башташат, бул үйдүн документи бар. Ал Россияга кетип калыптыр документи. Же болбосо ал документи пока келе элек. Сен менин документимди алып тур, мына менин кызыл китебимди, жердикин, мына менин үйүм, мына адрести деле көрдүң дешет да. Анан көп учурда адамдар баягы ынанып калышат. Мейли, мен баягы кызыктуу баага алып атам, бул кишинин үйүн дагы алып атам. Эки эмеге баягы документке ээ болуп калам деп туруп алданып калышат. Бул учурда ошо алдап аткан мошенниктер өзүнүн үйүнүн кызыл китебин берип аткан болот, же бөлөк эле өзүнүн кайненесиникин же кайнежесинин үйүнүн кызыл китебин берип аткан болот да. Ошону айта кетечи жагдай, ачыктап кетчи. Документти кайра восстановить эткенге ашып кетсе 5 күн эле. Кайра ошол документти кызыл Китепти алыш үчүн. Китепти жерге таандык же үйгө таандык право, то есть собственник кайра бат эле аны восстановить этип алат да. Көп учурда адамдар баягы колуна бир китеп түштү, бул документ деп туруп алданып калышат да. Жер 49 жылга берилген, көк китеп. Жер атама жазылган, атам каза болуп калган, кемпири бар, кантип баласына которуп кызыл китеп алабыз. Атам каза болгонуна 8 жыл болду, мураска жазылган эмес дейт. Мураска эч ким жазылган эмеспи, же мураска 8 жыл өтүп кеткен болсо? Бирок кемпири бар экен. Апа көзү тирүү экен. Анда эгерде атанын башка да мүлктөрү бар болгон болсо, мураска турушмак да. Демек атанын эчтекеси жок, ошол эле жер болгон окшойт, эч ким мураска турбаса. Анда апа деген ошол нотариус, ошол районго тиешелүү нотариуска кайрылса, ал нотариус отказ берет. Мөөнөтүңөр өтүп кетти дегенчи, ошол отказ баракчасын алып эле сотко кайрылып көрүш керек. Баягы мен жашыма анан жана көзүмө начар көрөм, начар угам, эгерде возрастта боло турган болсочу, ошого такап туруп, анан баягы мөөнөттү кайтарып бергиле деп арыз жазса, сот ошону карап, эгерде жөлү себеп деп тапкан болсо, кайра срокту берет да апага. Ошо негизинде гана апа кайра ошол жерди өзүнө каттата алат. Негизи жерге тиешелүү документтер соттун чечими менен ээ боло алат адам, же мурас күбөлүгү менен. Экинчиси, үчүнчүсү дарственный кагазы менен документ, же бир токтомдун негизинде. Ушу 3-4 документ негизинде адам жердин ээси боло алат жана үйдүн ээси боло алат, собственник болуп. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирет, ишиңизге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз жер, үй сатып алуу темасынын тегерегинде сөз козгодук. Ал эми студиябыздын коногу укук коргоочу, юрист Лера Орос болду. Эгерде бул эфирди өткөрүлгөн болсоңуз, анда биздин YouTube баракчабыздан Marva TV, Facebook'тан телеканал Marva, жана ошондой эле Instagram баракчабыздан Насыйкат радиосу деген аталыштагы баракчаларга кирип, ал жерге катталып, өзүңүзгө керектүү болгон биздин эфирлерибизди көрсөңүздөр болот. Эфирди мен Таалай Мамбетов алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.